Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dahu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Жаратканнын тауфик берүүсү менен, күч кудурет берүүсү менен, мүмкүнчүлүк түзү берүүсү менен биз питир садакасы темасына жеттик. Кудай Таалам бүгүнкү ушул сабагыбызды жеңил кылсын, аны туура түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берсин жана ар бир түшүнгөн нерсебиз менен амал кылуучулардан кылсын. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitratu min burrin ve ma yuttakhadhu minhu ve zabibin nisfu sa'in ve min tamrin aw sha'irin sa'un. Hormatly okuwçular, adattagындай бұл сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөмдүн ичиндеги зарыл болгон керектүү нерселерди айтууга аракет кылалы. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Питир садакасы буğdaydan жана андан алынган нерселерден, мейизден жарым со берилет деди. Питир садакасы курма менен арпадан бир со берилет деди. Бул сүйлөмдө бир канча маселени айта кетүү өтө маанилүү, зарыл болуп эсептелет. Биринчиси, питир садакасы качан милдет болгон? Hormatly okuwçular, питир садакасы орозо тутуу милдет болгон жылы бул да эле важип болуп, адамдардын мойнуна не болгон? Милдет болгон. Бул жерде айта турган экинчи маселе питир садакасынын өкүмү тууралуу. Питир садакасынын өкүмү тууралуу аалымдарыбыздын эки пикири бар. Биринчи, Ханафи мазхабтын пикири боюнча питир садакасын берүү бул важип. Ал эми экинчи пикир бул Имам Шафии мазхабы, булардын көз карашы боюнча бул фарз дейт. Бирок китептерде ушинтип келет. Бул важип дейт, бул фарз деп. Бирок акыйкатта бул ихтилаф негизи бир эле нерсе. Экөө теңи милдет экендигин айтып атышат. Анткени Шафилер важипке кээде фарз деген сөздү дагы колдонушат. Шафилерде фарзды важипке, важипти фарзга колдонула берет. Мына ошондуктан бул жерде Имам Шафии дагы ошол важип экендигини не кылган? Важип экен пикирде. Питир садакасы важип деген пикирде. Үчүнчү, бул сүйлөмдө айта турган маселе кандай милдет болот? Кандай милдет болот? Бул тууралуу дагы эки пикир бар. Бир пикири боюнча убакыты жок, мутлак. Кайсыл убакытта берсеңиз жарай берет деген мааниде. Экинчи, убакытка чектелген, өз убактында берилиш керек. Кээ бир алымдарыбыз экинчи пикирди туура дешкен. Мисалга Ибн Камал рахматулла алейхи, ошондой эле Танвирул Абсордун дагы жазуучусу мына ушул пикирди таржих кылган. Бирок бул жерде биринчи пикир туура пикир. Бул тууралуу Раддул Мухтар да Ибн Абидиндин айтканын, Адамгирия фатвасыны дагы алып карасаңыздар не болот. Кыскасы, бул качан милдет, кандай милдет болот десе, убакыты жок милдет болот. Кайсыл убакытта болсо биз мойнубузга милдет, аны эмне кылышыбыз керек? Беришибиз керек дейт. Бул сүйлөмдөгү төртүнчү айта турган маселе, кимдин жашы улуу болгондуктан же оорулуу болгондуктан орозо тутуунун милдети мойнудан түшкөн болсо да, питир садакасы ал кишинин мойнудан милдети түшпөйт. Ал киши питир садакасын берүү керек болот. Мисалы бир адам ооругандыктан орозо тута албады, же жашы улуу болуп жанагындай орозо тутууга алы жетпей калган жашка жеткен киши мисалы орозо тутпады, бирок ошого карабастан питир садакасы ал кишинин дагы мойнуга эмне болот экен? Милдет болот дейт. Бул сүйлөмдөгү бешинчи айта турган маселе, питир садакасы төрт түр нерседен милдет болот. Төрт түр нерседен милдет болот. Биринчиси буğdaydan. Buğdaydan канча бериш керек десе, буğdaydan 1 килограмм 600 грамм, жокоруда жарым со дедик. Эгерде 1 со 3 килограмм 200 грамм боло турган болсо, ошондо жарым соос 1 килограмм 600 грамм болот. Ошондой эле буğdaydan алынган нерселер. Buğdaydan алынган нерселерге дагы, мисалга уннан дагы бере турган болсок, ошол 1 килограмм 600 грамм беребиз. Милдет болот. Экинчи, мейизден милдет болот. Мейизде канча бериши тууралуу эки көз караш бар.
Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca meyizden bergen kezde 1 kilogram 600 gram mildet bolat deydi. 1 kilogram 600 gram meyiz beriş gerek bir adam deydi. Alemni iki imamның köz karaşı boyunca 3 kilogram 200 gram beriş gerek deydi. Buna bizning kitebimizde dağı Muhtasarul Vikoyada buna dal Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşını yazgan. Emne degen? Pitir sadakası buğdaydan jana buğdaydan alıngan nerselerden, oşondo ele emneden meyizden jarım so berilet dep. Jarım soңuz jokoruda aytkanыбыздай 1 kilogram 600 gram bolat. Üçüncü nerse bul arpadan beriledi. Arpadan kança kilogram beriş gerek deseniz 1 so. Taktap aytkanda 3 kilogram 200 gram beriş gerek bolat. Dördüncü berile turgan nerse bul kurma. Kurmadan dagın oşol 3 kilogram 200 bir adamga 3 kilogram 200 gram ne bolat? Kurma bolat. Buğday menen arpanın unu janalardan jasalgan talkan oşol buğday menen arpanın ökümünde bolat. Misalga jokorda aytkanыбызda egerde buğdaydın unu bolsa 1 kilogram 600 gram beresiz, arpanın unu bola turgan bolsa 3 kilogram 200 gram beresiz. Talkandары dagın dal ушундай bolat. Anan bizdin masaptın oşol alımlarыбыздын pikiri boyunca un berүү buğday berүүгө karaganda жакшыраак дейт. Undan dagın akça berүү жакшыраак дейт. Mına oşonduktan bizde janağı buğdaydı beribesden biz emneley berебиз, akçalay berебиz da bizdin doğruda. Oşol akçalay bergen жакшыраак bolat. Эми бул жерде дагы bir eskerте ketчү nerse var. Oşol sonun salmagı jönүндө da, jakta 1 so, jarım so dedik da. Bul turalı har türdögü pikirler var. Bir pikir kelet 3 kilogram 200 gram dep kelet. Bir pikir kelet 3 kilogram 251 gram 5 milligram dep kelet. Mına oşonduktan ança mınça plus minus bola turgan bolsa, kıjalat bolbой koyuş gerek. Har bir alım özünün taktosу menen жазган, изилдеп тактаганdyгы menen ошого таң калбаш керек болгон. Vajaza manavani burran. Kitaptin жазуучусу Allah Taala al kişinin mehrimine belesin intip aytты. 2 man bur berse de bolat dedi. Bol söylemde kitaptin жазуучусу janağı idiş menen emes, so degen idiş menen emes, tarazaga tartıp berse dagın bolat degen. Tarazaga tartıp dagın şol pitir sadakasını berse emneken bola verir. Birok bergen kezde budaydan bere turgan bolsa 2 man berse bolat deydi. Mandın salmağı turalı 2 köz karaş keliptir. Kebir alımlarыбыз aytat 1 man 815 gram 39 milligram deydi. Alem başka bir alımlarыбыз aytat 1 manның salmağı 796 gram 68 milligram deydi. Vatacibu ala hurrin muslimin lahu nisabu zakati ve in lam yanmu. Kitaptin жазуучусу Allah Taala al kişinin meyrimine bölösün intip aytты. Pitir sadakası nisapka ey bolgon azat musulman adamga mildet bolat. Eger kançalık nisap ösүүчү nisap bolboso dagın. Bol söylemde kitaptin жазуучусу pitir sadakası mildet boluu üçün anın kanday şartları var. Mına oşol şartlardı bayandagan. Birincisi pitir sadakası mildet boluu üçün musulman boluş gerek. Mına oşonduktan kapırga mildet bolboydu. Eger kançalık musulman oğlu je kulu var bolsa dagın, jana kapır kişigene mildet bolboydu. Ekincisi azat boluş gerek. Andıktan kuldun moynuga emnes, mildet emes. Al emi kuldun kojoyunu turalı tömönde kelet. Üçüncüsü nisaptın eğisi boluu gerek. Eger kançalık al ösö turgan nisap bolboso dagın. Ösö turgan nisap bolboso dagın emne bolat eken mildet bola beret. Misalıga bol jerde janağı akça, je koy, je uy, je tö boluşu nisaptın şart emes. Adamның kanday aşıkça mülkü bolatılgan bolsa, negizgi muhtajlıklarından aşıkça kanday mülkü bolsa, oşolor bardığı esepke kireverir bol jerde. Misal aytarda bir adamda 2 üyü var. Birinde yaşap atat, ikincisi boş turgan. Mına oşol üyünün sebebiden bu kişi emne olu eseptedet, bayı olu eseptedet. Sebebi üyü nege jetet? Nisaptan aşık etet anın bağısı. Eger kançalık al üyüge zeket bolboydu. Birok, bunu bay dep atauga jetiştүү bolat. Jana oşonday eleke bir adamlar var, aytalı gilemler var astılarında salıngan. Anan gilemler var jön ele jiyilip durat üylöründe. Anı işletbeyt, koldonbay desteke kılbayt. Mına oşol koldon boğan gilemler dagın bol jerde esepke kirip kete verir. Egerde oşolordun bağısı barıp nisapka jete turgan bolsa, al adam bay bolup eseptelet. Bay bolup eseptelet da al kişiге pitir sadakası mildet bolat. Pitir sadakası mildet bolat. Eger kançalık
ал жанагы киремдерге зекет милдет болбосо дагы. Ал эми балагатка жетүү менен акылдуу эстүү болуу питир садакасынын милдет болуунун шарттарынан эмес. Андыктан эгерде жаш балада байлыгы бар болсо, анын жооптуусу анын питирин не кылат? Чыгарып берет. Эгерде жооптуусу бербесе, анда балагатка жеткенден кийин өзү бериш керек болот. Ал эми эгерде кедей болсо жаш бала, анда жооптуусу берет мунун атынан, атасы берет. Бирок эгерде атасы берген болбосо, анда балагатка жеткенден кийин бул жаш кезинде кедей да питир садакасын не кылбайт? Бербейт. Ва бихи яхрумус садакату. Мына ушундай нисаптын ээсине садака алуу арам болот. Кыскасы бул түр нисапка ээ болгон адамга важип садакаларды алуу арам болот. Кээ бир адамдар бар, эки үйү бар, бирок бер жакта акчасы башка байлыгы жок. Бир үйүндө жашап атат, бир үйү бош эле жаткан, мисал. Мындай адам бай болуп эсептелет. Бул кишиге ошол питир садакасы же башка важип садакаларды, фарз садакаларды алуу арам. Нафыл садаканы алуу не эмес, арам эмес. Нафыл садака алса жарай берет. Бирок тилемчилик кылганы бул кишинин эмне болот? Арам болуп эсептелет. Ватажибул узхияту ва нафакатул кариб. Мына ушундай нисаптын ээсине курбандык чалуу жана жакындарынын нафакасын берүү дагы милдет болот. Кыскасы бул түр нисаптын ээсине эки нерсе эмне болот дедик? Милдет болот. Биринчиси курбандык чалыш милдет болот. Мына астыбызда Курбан айт келатат. Мына ушундай нисаптын ээси болгон адамдар эмне кылыш керек? Курбандык чалыш керек болот. Курбандык чалуу булардын мойнуна кадимкидей важип болот. Эгер чалбай турган болсо, күнөөкөр болот. Экинчиси махрам туугандарыны тамак аш менен камсыз кылуу милдет болот. Ага каралашыш керек болуп калат. Бирок бул маселени бир аз бөлүп караш керек. Эгерде жакын туугандары кедей болуп, кесип кыла алышпаса, тамак аштарын берүү бул кишинин мойнуна эмне болот? Милдет болот дейт. Ал эми эгерде кедей болуп, кесип кыла алышса, нафакасын берүү бул кишинин мойнуна эмне эмес? Милдет эмес. Болгону эгерде кедей кедей аял болсо, махрам тууганы, анын нафакасын бериш керек болуп калат. Ал эми энесинин тамак ашы кесип кыла албайбы? Бул кишинин мойнуна эмне болот? Милдет болот дейт. Кедей болса эле эмне экен? Милдет боло берет. Линафсихи ва тифлихи факиран ва хадимихи милкан ва лау мудаббаран ау умма валадин ау кафиран. Китептин жазуучусу минтип айтты. Өзүнүн атынан берет. Питир садакасыны өзүнүн атынан берет. Кедей балагатка жете элек уул кыздардын атынан берет. Кызмат үчүн болгон кулунун атынан берүү дагы не болот? Милдет болот дейт. Эгер канчалык ал кылуу мудаббар болсун, же умми валад болсун, же кайредин болсун, айырмасы жок. Кыскасы бул сүйлөмдө китептин автору кимдин атынан берүү милдет болгондугун не болгон? Баяндаган. Кимдин атынан милдет болсо, биринчиси адам баласынын өзүнүн атынан, жанагындай нисапка ээ болгон адамдын мойнуна өзүнүн атынан питир садакасын чыгарып берүү эмне экен? Милдет болот. Экинчиси балагатка жете элек кедей уулу кызынын атынан дейли. Чүнкү мисал мен уулум бар, мен баймын дейли. Менде уулум барбы? Балагатка жете элек кедейби? Анын питир садакасы мен мойнума милдет болот. Бул карасаңыз ушул жерде ватифлихи факиран деди да. Бул айткан сөзү менен төрөлө элек баланын сактантып атат да. Анткени төрөлбөгөн баланын, энесинин ичиндеги баланын атынан питир садакасын берүү не болбойт? Милдет болбойт. Ошондой эле балагатка жеткен жинди балдарынын, жинди болуп калган болсо, ошол балдарынын атынан берүү дагы эмне болот? Атанын мойнуна милдет болот дейт. Үчүнчү маселе бул сүйлөмдөгү. Мүлкүндө болгон кулу. Мүлкүңүздө эгерде кулдук доору болуп, ошол сизде кул бар боло турган болсо, мына ошол кулдардын атынан берүү дагы кожоюнга эмне болот? Милдет болот. Эгер канчалык ал кулу мудаббар болсун, кул болсун, же умми валад болсун, же капыр болсун, айырмасы жок, питир садакасына кожоюн бериш керек болот. Бул сөзү менен ва хадимихи милкан дебедиби? Милкан мүлкүндө болсун деди. Мүлкүндө болсун, мына кызмат үчүн болсун деди. Кызмат үчүн болсун деди.
Muna ушул айткан сөзү менен соода максатында болгон кулуудан сактантып атат. Анткени эгерде бир адамда питир садакасы милдет болгон күнү соода үчүн, бизнес үчүн болгон кулу болсо, алып сатат, анын атыдан берүү кожоюнга эмне эмес, милдет эмес дейт. لا لزوجته وولده الكبير وطفله الغني بل من ماله ومكاتبه وعبده للتجارة وعبد له أبق إلا بعد عوده وعبد مشترك وكذا العبيد المشتركة خلافا لهما. Kitaptın yazıcısı Allah Teala kişinin meyrimine bölösün mintip aytты. Ayalının atынан, balagatka жеткен oğlunun atынан, bay balagatka jete elek oğul kızlarının atından berүү millet emez. Teskerisince alardan özlerinin malıdan ne olur? Berүү millet bolot. Mukatabının atıdan, sooda üçün bolgon kolunun ordunan dagın berүү kojoyunga emne emес, millet emес deydi. Kaçıp ketken kolunun atından dagın berүү millet emес. Bирок kaytıp kelgenden keyin anan berүү emne bolot, millet bolot deydi. Oşonda ele başka menen birgelikte şeriktеш bolup satıp algan kolunun atından dagın berүү ne emес, millet emес deydi. Oşol siyaktуу ele эгерде şeriktеш болуп туруп бир канча кулду сатып алышкан болсо дагы алардын атынан дагы берүү милдет эмес дейт. Бирок бул маселеде Абу Ханифага анын шакирттери кайчы пикирде болот. Кыскасы, урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө кимдин атынан берүү милдет эмес болгондугун эмне кылган китептин жазуучусу баяндаган. Kimler deseniz balagатка жеткен баласынын атынан ата берүүгө эмне эмес, милдеттүү эмес. Atından berbeyt. Eğer kançalık töşöktö jatıp kalgan bolup atasının karamagında bolsa dagı. Balаңыз balagatka жеткенби? Oğru atsa dagı ele sizdin karamağınızda bolsa, sizdin asiret үйүңүздүн астында bolsa, tamak aşı sizdin moyunuzda bolsa da ele anın atıdan pitir sadakasını berүү sizge emne emес, millet emес deydi. Bol жерде айта турган экинчи маселе, ayalı menen balagatka жеткен oğlunun atынан уруксатсыз берсе эмне болот? Өтөт. Oşonda ele oğluna atasının atından berүү dagı ne emес, mildet emес. Eğer kançalık karamagında bolsa dagı. Bирок эгерде atası cindi bolsa, anda balasının moynuga mildet bolot, atasının pitir sadakasını berүү deydi. Жана ошондой эле шериктеш кулдардын атынан берүү милдет болгондугу тууралуу эмне бар? Талаш бар. Караңыздар. Шериктеш дегенде эки адам биригип айталы 3 кул сатып алдык. Бул тууралуу кайчы пикир бар. Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы боюнча милдет болбойт дейт. Имам Мухаммадтын пикири боюнча не болот? Ар бирине баштарына жараша эмне болот экен? Милдет болот. Мындайча айтканда так санына милдет болбойт. Мисалга 3 кул сатып алган болсо 2 киши биригип. Анда бир кулуну бирөө төлөйт, биrini экинчиси төлөйт, анан ортодогусуга төлөлбөй калат. Эгерде 4 кул болсо, ар бир шерике 2ден не болот? Милдет болот. Мына ушундай китептерде чечмелейт. Ватажибу битулуи фажрил фитри. Ороза айт күнү чыныгы таң атар замат питир садакасын берүү милдет болот. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу питир садакасы милдет болгон убакытты баяндаган. Демек, урматтуу окуучулар, питир садакасы орозо айты күнү чыныгы таң аткан кезде милдет болот. Мына ошондуктан таң атканга чейин төрөлгөн балдарга, таң атканга чейин исламды кабыл кылган адамдарга, таң атканга чейин балагатка жеткендерге, таң атканга чейин бай болгондорго питир садакасы эмне болот? Милдет болот. Ал эми эгерде таңга чыкпай өлгөн болсо, таңга чыкпай кедей болуп калган болсо, таңга чыкпай капырга айланып калган болсо, аларга питир садакасы не болбойт? Милдет болбойт. Важаза тақдимуха. Питир садакасын алдын ала берсе болот дейт. Бул маселеде 4 пикир бар. Биринчиси мутлак алдын ала берүүгө болот. Мутлак. Кайсыл убакта болсо, Рамазан айдан мурун болсо деле берип койсоңуз не? Жарай берет деген пикир. Бул пикирди Хидаянын, анын шарттарынын, матындардын пикири. Бул пикир кимдердин пикири экен? Хидаянын жазуучусунун, Хидаянын шарттарынын жазуучуларынын, матындарды жазуучулардын пикири дейт. Бул пикирди Раддул Мухтардын жазуучусу да эмне кылган? Таржих кылган. Экинчи пикир келет, Рамазан айы киргенден кийин гана берсе болот дейт. Бул Мухаммад бин Фазыл, Халаф бин Айюб рахматулла алейхилердин пикири дейт. Захири аттуу китепте да ушул пикирди эмне деген? Туура деп келген. Бахрул Ройктын жазуучусу да мына ушул пикирдин туура экендигин не кылган? Колдогон.
Üçüncü pikir, Ramazan ayının akırkı 10 kündügünde berse bolot. Andan murun berse bolboyt dep kelет. Төртүнчү pikir, aldın ala berүүгө bolboyt. Bol Hasan bin Ziyad'ın esken pikir eken. Çünkü birinci pikirge fatva berilgen. Adan oroza ayit günü ayit namazına baroudan murun berүү mustahap bolot. Egerde bay bolуудан murun berip anan bay bolso murunku bergeni ne bolot? Жетиштүү боло берет. Siz men kede edem, aldın ala berdim, keyin bay boldum. Bola verir, jete verir. Bir pitir sadakanı, yaxşı eski alыңыздар. Bir pitir sadakanı iki kişiге bölüp bölүү tuuralı iki pikir var. Misalga bir pitir sadakası 1 kilogram 600 gram buday ele. Oşonu 800 gramdan kılıp iki adamga berүү tuuralı emne varken talaş var. Kebir alımdarımız aytat bolot deydi. Bul köpçülük alımdardın pikiri. Bul pikirdi Fathul bi inayada emne degen tuura degen. Radul Muhtar'dın жазуучусу дагы ушуну таржих кылган. Экинчи pikir келет болбойт дейт. Bul azalak alımdarımızın pikiri. Bul pikirdi Alamgiriye fatvasının nesini fatvasında ne kılgan kolduğun. Ошон деп talaş var. Ошон үчүн talaş var kezdе эң жакшысы эмне кылалы ошол bir адамдыкыны bir kişiге берип койгон жакшыраак бөлүп бербей. Wala tasqutu in ukhira. Eğer de keçiktirse düşbeyt, adamın moyundan düşbeyt deydi. Eğer kançalık kedey olup kalsa dağın moyundan ne olboyt düşbeyt deydi. Bu meselede dağın iki köz karaş var. Kebir alımdarımızın köz karaşı boyunca kitapta kelgende düşbeyt deydi. Kaysıl vaqtda bolbosun al berүүгө милдеттүү болот deydi. Ekinci pikir kelet ayet günü ötköndөн keyin düşüp kalat deydi. Bu Hasan bin Ziyad'ın pikiri. Biroq fatva buga berilgen emes. Fatva birinci pikirge berilgen. Ошол kitabımızda kelgendey adamın moyundan bunu berбей койсоңуз ne болбойт экен? Düşbeyt. Ошол жерде темабыз аяктады. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.